Assalamu alaikum. Hurmatly bekendештер. Арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Кадырлуу, касиеттүү кыргыз элим. Бүгүн биздин Акниет Аманат коомдук фондунун өзгөчө жумуштары уланууда. Албетте, Жалал Абад областына салынып аткан Акниет Аманат коомдук фондунун быйыл 2021 жылдагы эң акыркы үйүн бүтүрүү аракетиндебиз. Кыш алдында турабыз, ызгар сууктун алдында турабыз. Ушул кыштын алдында мына ушул үйдү толугу менен бүтүрүп, жаңы жылдын алдында бир жаңы кирип келаткан 2023 жылга бир ушул үй бүлөгө өзгөчө ушундай бир белек тартуулайлы деген ушундай ниет максатыбыз бар. Кудайга шүгүрлөр болсун, мына азыр бүт жаамат кызматты кылып атат. Ол жерде эшиктин алдын тазалоо иши жүрүп атат. Ошону менен катар эле стройка иштери жүрүп атат. Эшигин алдына шагыл төшөө жумушу жүрүп, засыпкалар, кыскасы бардыгы иштер кетип атат. Мына азыр биз эмне үчүн үйдүн сыртынан алгач баштадык. Биринчи сыртын толук бүтүрүп алып, эртең жаан-чачын болсо дагы үйдүн ичинде жумуш жүрө берет деп сыртынан баштап алдык. Эртең ички отделкасына киришет. Балдар айнек эшиктери коюлуп бүтүп калды. Кудай кааласа, ички потолок, пол, обой, стена жумуштары калды. Кудай кааласа. Мынакей мол жер болуп аткан жумуш. Бул жер огород боло турган жер. Бул огород боло турган жерин тазалоо иши болуп атат. Бул жерге эгин эгип, ичине бак тигейли деп, суу жүрсүн деп, ушундай түздөп иштер жүрүп атат. Мына ушундай достор. Мынакей дагы Кудайым буйрса 90 жаштан өтүп калган Кушбак Ажы абабыз ушул айылдын аксакалы дагы басып келип, иштен кабар алып турат. Албетте ушул Ажы абабыз келип дубасын берип турганда өзгөчө иштер алдыга жылып атат. Эли журтубуздан Алла разы болсун. Берешен колдордон Алла разы болсун. Берип аткан инсандардан Алла разы болсун. Жардам колун сунуп аткан мекендештерден Алла разы болсун. Мен дагы Ажы абам менен учурашып сиздерге бир кыскача дубасын алып берем. Ассаламу алейкум. Аба кандайсыз? Ден соолук жакшыбы? Дамдысызбы? Жакшы, рахмат аба. Жакшы, Кудайга шүгүр. Мынакей. Ажы абам караңызчы, мен иштерим менен келип, кабар алып, сонун дубасын берип, акыл насаатын айтып, Кудайды эстеген инсан эч качан кур калбайт. Иштериң дайым алдыга жылат деген ушундай өзгөчө акыл насаатын айтып берип кетти. Шүгүрлөр болсун, рахмат, жалпы жааматка Алла разы болсун. Могул үйдү көрүп атасыздарбы? Өзгөчө кооздук чыкканын караңыздар, снежок. Уже экинчи слоюн чачып, уже эмелерин баягындай эмесин бөлүп атышат, көрүп атасыздарбы? Мынакей. Мына бунун сыртынан эми лак чачылат, лак. Мынакей жумуш өтө кызуу. Алла разы болсун ушул достордон, жардам бергендерден, кызмат кылып аткандардан бардыгынан Алла разы болсун. Иш өтө кызуу. Иштер баары ниетке жараша. Шүгүрлөр болсун. Ниет калыс экен. Күндүн алдында сонун иштерибиз алдыга жылып атат. Жардам бергендерден Алла разы болсун дагы бир жолу. Бүгүн буйруса канча солуп калды? Бүгүн буйруса 13 ноябрь. Күздүн акыркы убактары келип атат. Кудай кааласа кыш жакындап турат иншалла. Рахмат. Аз гана убакыт калды. 10-15 күндө ушул үйдү бүтүрөбүз, толугу менен бүтүрөбүз. Шашып калыңыздар. Силер дагы ушул үйгө бир мыгына болсо дагы себепкер болуп калыңыздар. Ниет кылыңыздар иншалла. Рахмат жалпы жааматтан, берешен колдордон, кол сунуп аткандардан Алла разы болсун дагы бир жолу. Мына Муктаж эжекебиз жана бул жерде ушул үйдүн ээси Сыргабай экебиз ушул жерде. Рахмат жааматтан Алла разы болсун. Сонун мен аябай кубанып атам, сүйүнүп атам. Ушул үй бүтүп атканын көрүп аябай сүйүнүп атам иншалла.
Урматтуу мекендештер, баса белгилеп кетейин, эшигин алдына засыпка төшөө момундай эленген майда шагылдар келип түшүп, ошону менен катар эле бул жагына мынакей 6 метрге навеске фундамент куюп койгонбуз. Тамдын фундаменти түшкөндө эле бүгүн пескоблок келип түштү мынакей. Азыр дагы жарым пескоблок келет. Кудай кааласа ал келсе, навеси менен кошо толук бүтүрөбүз деген ниетибиз бар. Ошону менен катар мына бул жакта огородуна бак тигүү үчүн дөңчөлөрдү, жерди түздөө иштери дагы жүрүп атат. Мынакей сонун керемет, баардыгы өзгөчө. Алла разы болсун жардам бергендерден. Караңыздарчы. Ноолу үйдүн бүтүп атканын көрүп алып ушунчалык сүйүнүп атам, толкунданып атам. Өзүмдүн үйүм бүтүп аткандай сүйүнүп атам. Ушул муктаждардын сүйүнүчүн көрүп, айрыкча өзгөчө кубанып атам. Ушулардын сүйүнүчүнө себепкер болуп аткандардан Алла разы болсун. Ушулардын жүзүнө жылмаюу тартуулап аткан мекендештеримден Алла разы болсун. Берешен колдордон Алла разы болсун. Рахмат баарыңыздарга. Рахмат туугандарым. Алла разы болсун.